Зына кылуудан өзүн токтото албаган. Могу кызынчы жыргатып жүргөнү кой. Бунун күйөөсү бар экен да койчу. Башка кыздарга бара берет. Ошол нерседен зынадан алыс боло албаган, тескерисинче мактанган эркектер бул хадисти акырына чейин угуңуз жана бул дуаны калтырбай айтып жүрүңүз. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга дал ушундай бир жигит келет дагы, ал пайгамбарыбызга мен зынаны токтото албай жатам, мага зына кылганга уруксат берчи деп сурайт. Ошондо пайгамбарыбыз ал адамды жакын жанына чакырып алып отургузат дагы ага минтип айтат. Сен ошол зына кылууну сен өзүңдүн энеңе каалайт белең деп айтат. Ал жок дейт. Ошондой эле карындашына мисал келтирет. Сен өзүң бир тууганын карындашың бирөө менен зына кылуусун каалайт белең дейт. Жок дейт. Тайэжеңди каалайт белең? Жок. Бир туугандарыңды каалайт белең? Жок. Эч ким каалабайт. Анан пайгамбарыбыз ошол адамдын жүрөгүнө колун коет дагы Аллахуммагфир замбаху ва таххир калбаху ва хассин фаржаху. Аллахым, бул адамдын күнөөсүн кечир жана бунун жүрөгүн тазала жана жыныстык мүчөлөрүн зынадан алыс кыл деп дуа кылат. Ошондуктан сиз дагы бул дуаны калтырбастан дайыма айтып жүрүңүз. Иншаллах Аллахтын уруксаты менен бул нерседен алыс болосуз.